Кымбаттуулар, мен азыр сиздерге мени шок абалына түшүргөн маалыматты айтып берем. 99% оорулардын себебинде герпес вирусу жатарын билет белеңиз. Бул жанагы биз сууктап калганыбызда, шамалдасак же болбосо катуу грипп болгонубузда учук чыгат го. Мына ошол. Ацикловир мазь деле сыйпап коебуз, болду, тим болобуз. Керек болсо дарыгерлер дагы буга анчейин көңүл бура беришпейт. Болгону гинекологдор үй бүлөнү пландаштырууда же болбосо көпкө чейин бойго бүтпөй жүрүп кала турган болсо, ошондо гана анализде жазат, герпеске тапшыр депчи. Калган учурларда көңүл бурулбайт. Эгерде сиз жылына 4-5 жолкудан көбүрөөк тумоолоп, же болбосо байкадыңыз ошодон учук чыгып аткан болсо, анда дароо адистерге барыңыз. Иммунолог, вирусолог же болбосо инфекционисттер да карашат, демилгени көтөрүңүз дагы анализдерге тапшырайынчы деңиз. Мага багыттама бериңизчи деп. Эгерде анализден титрлериңиз бийик эле чыгып каткан болсо, сөзсүз вирустарга каршы дарыланыңыз. Антпесеңиз, бул вирустун эң жаман жери биздин клеткабызда жашынып отура берет экен дагы, күтөт экен. Качан гана шарт пайда болгондо иммунитетибиз түшүп кеткен. Иммунитет качан түшүп кетет? Эгерде биз антибиотиктерди алсак, андан кийин пробиотик ичпей койдук, туура эмес жашасак да, уйку жок, туура эмес тамактанабыз, стресс дайыма да, операциядан кийин түшүп кетет да. Кош бойлуу кезде, бала эмизип аткан аялдарда дагы басаңдап турат да. Мындай учурларда жанагы өзүнүн башын көтөрүп чыгат экен да. Бүт биздин тамырларыбызды жабыркатат экен, лимфа, нерв жана кан тамырларыбызды. Башка оорулардын баарына жакшынакай кылып шарт түзүп берет экен. Ошол себептен булардын баарына биз жакшылап көңүл буруңуздар дагы, анализдерди тапшырыңыздар. Бул эми вирустардын типтери көп экен. Мен бүгүн 4 жөнүндө айтып берейин, негизги болгон да. Биринчи тиби булар отуруп алып, анан дене бөлүктөрүбүздү бөлүп алышыптыр. Да, ынтымакчылык мененчи. Биринчи тиби баш бөлүгүбүздү алыптыр. Айрыкча биздин көрүү органыбызга ушундай катуу сокку урат экен. Конъюнктивиттен баштап көз ооруларынын бардыгы ушуга байланыштуу. Конъюнктивит, глаукома, катаракта менен азыр 60-тан өткөн ар бир 4-нчү адам операция жасатып атат. Керек болсо ошол операциянын алдында анализдерди тапшырып турушат го. Ошол анализдин ичинде дагы жок бул. Көңүл бурулбайбы экен? Анан каарлыктын оорусу деп коюшат дагы. Жанагы челди алып коюшат. Бул каарлык эмес экен, ошол вирус жасап атат. Жетилип отуруп ошол нерсеге алып келиптир да. Көздүн торчосунун бузулуусу. Эгерде урукта жок, урукта эч бир көзөйнөк таккан адам жок дагы, анан сиз жаш эле туруп башталды да. Офтальмолог ошол диагнозду койду. Вирусту өзүңүз айтыңыз, ушул вируска тапшырайынчы депчи. Эгерде офтальмолог айтпаса. Нерв, бүт ошол баш бөлүктөгү нервтердин сезгенүүлөрү, неврит, невралгия, атүгүл мигрень диагноз койду, шакый. Бирок медицина буга дарысы жок. Эчтеке баспайт бул шакыйдычы. Жарым эле бөлүгү ооруп аткан болсо башыңыздан локулдап, мына моюн бөлүктөгү омуртканы каратыңыз. Анан жок, бүт баарын курчап аткан оору болсо, анда мунун себебинде бирден бир ошол биринчи типтеги герпес жатат. Экинчи тиби болсо өзүнө сурап алыптыр, бөйрөктү, гломерулонефрит деген өтө жаман оору бар, бөйрөктүкү бүт өзүнүн функциясын иштен чыгарат бөйрөктү айтор. Жана жыныс органдары. Ошол жерлерге чыгат экен, учукчу. Эркекпи, аялбы рак ооруларына алып келет экен, барып. Ал эми аялдарга келгенде, кош бойлуу кезде жана иммунитет басаңдап турган кезде, бул эгерде сиз ага чейин бул вирустарды текшертирип, дарылануудан өтпөгөн болсоңуз, бул аябай бийиктеп кетет экен дагы. Бойдон түшүп калуу, өспөй калуусу түйүлдүктүн, ара төрөлүп калуу жана баланын майып болуп калышына алып келет экен. Караңыздар. ДЦПга чейин алып келет экен. Ал эми үчүнчүсү болсо, мунун өзүнүн аты бар экен, варицелла зостер деген. Бул өзүнө нерв системасы менен терини бөлүп алыптыр да. Жана баарыбыз эле ооруганбыз го, ветрянка менен да, ветряная оспа. Ушул экен.
көрдүңүздөрбү? Бул ветрянкадан кийин, ветрянкадан илгери жанагы зеленка сыйпатчу эле да. Азыр болсо сыйпабай эле койгула дейт. Бирок катырыш керек дейт да. Суу чыгып тура берет, эми ала эзилип кайра баягы дүүлүгүп, анын ичине да инфекция кириши мүмкүн. Ошон үчүн катырып тургула дейт. Анан үйдө эле жылуу кармап отургула дейт го. Болду, башка кийлик ушуу кылышпайт да. Албетте муну иммунитетке гана коюп коюшат. Иммундук системабыз убакыт өткөндөн кийин ага каршы антителолорду, куралды иштеп чыгарат дагы. Болду, андан кийин биз оорубайбыз. Жукпайт ал. Бирок эгерде дагы деле иммунитетибиз басаңдап кеткен болсо, ал өзүн башкача мутация кылып, башкача варианты менен көрсөтөт. Опоясывающий лишай деген түргө өтөт да. Ал деген аны менен ооруган адам гана билет. Нервтерди оорутат да, элестетиңиздер. Тиш оору. 1000ге көбөйтүп коюңуздар ошол тиш оорун, бир тиштин оорусунчу. Бул жерде ацикловир жардам бербейт. Бул жерде күчтүү вируска каршы препараттар гана иштеп берет экен да. Ветрянка менен кичинекей кезде ооруганда бала көтөрөт го. Чоңойгон сайын адам, чоңойгондо жуктура ала турган болсоңуз, билсеңиздер керек, угуп жүрсөңүздөр керек. Мүмкүн өзүңүздөр ооругандырсыздар да. Бул чоң адам аябай кыйналат. Себеби барган сайын ооруну сезүү аябай бийиктеп баштайт да, болевой порог деп коет. Варицелла зостер бүт тери оорулары. Тери ооруларына келгенде айыкпас жаралар бар. Псориаз, экзема дегендер да, дерматиттер. Эгерде эч нерсе жардам бербеди, дарыландыңыз, азыр эми болгону гормондору бар гана майздарды сыйпап жүрөсүз да. Ушундай адам болгон болсоңуз, сөзсүз бул вируска тапшырышыңыз керек экен да, демек. 4-түнчү түрү эң жаман экен, эң күчтүүсү экен булардын Эпштейн-Бар деген вирус. Бул жөнүндө мен нерв оорулары тууралуу чыгарылыш жасаганымда айттым. Мээни жабыркатат. Мээдеги жанагы өзүн өзү коргоочу тоскоолдугун, гематоэнцефалиялык барьерди дагы көзөп өтүп туруп, анан ошол жерде нейрондорду иштен чыгарып, бул депрессияга чейин чөктүрүп, склероз, унутчаактыкка алып келип, Альцгеймер, ал эмес паркинсонизмге чейин алып келет экен. Бул Эпштейн-Бар вирусу мындан сырткары өзү каерде ээлеп алыптыр? Лимфа түйүндөрүбүз менен биздин дем алуу органдарыбызды. Эгерде бала көбүнчө аябай эле ысытмасы көтөрүлө берет да, кичинекейде тез элечи, себеби иммунитет сырттан ар түрдүү чабуулдар болуп, иммунитет өзүн өзү машыктырып атат деген түшүндүрөт. Аны жок кылам депчи. 38-2-38-4 чейинки температура бул бактерия жөнүндө кабар берет да. Ал эми андан өтүп кеткени вирус. Ал вирус грипптики болушу мүмкүн, же болбосо ушул Эпштейн-Бардык болушу мүмкүн. Чоң адамдарда болсо тумоологон деле жоксуз, бирок туруп эле саара кылгандай эле ичиңиз өтүп кетти да. Шырыр этип элечи. Андан кийин ичиңиз бураган деле жок, ооруган деле жок. Андан кийин болду, токтоп калды, эчтеке болбогондой элечи. Кайра кайталаган жок. Ушул бирден бир белгиси Эпштейн-Барды алып жүрөсүз деп да. Кичинекейден баштап эгерде бүт аденоид, ангина, танзилит, айтор иттердин баардыгы муяктагы баш бөлүктөгүчө, дем алуу органдарындагы булардын баардыгы түздөн түз Эпштейн-Бар менен байланышы бар. Аденоиддерди деле, ангинаны деле алып анан тынат да, биздикилер. Же болбосо кулак ириңдеде гайморит пайда болду. Бул учурда сөзсүз антибиотик жазылат. Антибиотиктерден кийин жаман жери бул Эпштейн-Барга эч кандай соккур албайт. Буларга вируска каршы гана препараттар керек да. Ал антибиотиктерден кийин ал вирус качып жөнөйт экен. Ылдый кала түшүп туруп, биздин калкан безибизге орношуп, ошол жерде тканьдарыбызды жабыркатып, аларды мутацияга алып келет экен. Жанагылар зомби болуп калат экен. Иммунитет, аны байкап турган иммунитет жанагы мутант клеткаларды жок кылбаса, баар жогун жугузуп өлтүрбөйбү? Ошол себептен аларды жок кыла баштайт экен. Өзүнүн клеткаларын өзү, мындай караганда да. Ушундан кийин аутоиммундук тиреоидит деген диагноз коюлат. Айтор бүт эле аутоиммундук оорулар, красная волчанка, ревматоиддик артрит, муурундарга түшүп кеткен ревматизм, булардын баардыгы, псориаз,
ушул Эпштейн бар менен байланыштуу бар экен. Бул лимфа түйүндөрдү жабыркатканда лимфома, рак. Бул лимфа системанын рагы аябай тез өрчүйт, себеби ошол лимфа тамырлар аркылуу кетет. Метастазы көп органдарды жабыркатат. Ошол себептен Эпштейн барды вирустардын ичинде эң күчтүүсү деп аталат экен. Көрдүңүздөрбү? Жогору дагы мен эмне үчүн шок болдум. Карасам эле бул нерселер дагы мынтип өтүп атат да менде. Ушундай болбоду беле депчи. Мен ушуну кармап жүрөт экенмин. Азыр орозонун гана чыгышын күтүп атам. Сөзсүз барып тапшырып туруп, титрлерге карата дарыгерлерден бир сыйра жаздыртып, дарыларды да дарыланып коеюн деп атам. Жана андан кийин иммунитетти гана карап туруш керек да. Иммундук системабызды басаңдатуучу факторлорду жоюп, бул деген түнкү уйку болуш керек, кыймыл, сууну убагында ичип, туура тамактанууга өтүп, алкоголь, тамекини жок кылып, жана убагында колдоо көрсөтүп, биздин иммундук системабыздын антителолорду өндүрүп, клеткаларын синтездегенге керек болгон курулуш материалдарды камсыздашыбыз керек. Аларга витамин А, С, Д, айрыкча минералдардын ичинде эң биринчи орунда цинк турат да. Ушулар менен жабдышыбыз керек. Жылына жок дегенде 2 же 3 жолу ушул баттарды, витаминдүү, минералдуу комплекстерди ичип туруңуздар. Жана таза абада көп жүрүп, стресске чалдыкпаганга аракет кылыңыздар. Видеом эгерде сиздерге пайдалуу болгон болсо, жакты деген быйтыкчаны басып коюңуздар.